Баткен облусунун аймагында жүргүзүлүп жаткан кошумча жабдуулар аталышындагы рейдтик иш-чара Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнө караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан өткөрүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Лейлек Бишкек багыты боюнча каттамдагы айдоочуларга буга чейин атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндүгүнө карабастан, мыйзамсыз жабдууларды орнотуп алгандары үчүн атайын айып салынып, айып короого киргизилип, протокол жазылды. Буга чейин бир нече жолу эскертип, стоянкага киргизип, протоколдорун түздүрүп берип чыгарганбыз. Ошого карабастан айрым айдоочулар ошо мыйзамсыз тапчан орнотуп жолго чыгып атат. Ошонун негизинде Баткен областынын аймагында кошумча жабдуу рейдтин аталышында келип, кайра бир нече автоунааларды, бир 6 автоунаны кошумча жабдуу бар экендигин аныктап, азыр стоянкага алып кирип, протоколдорун түзүп беришти. Лейлек районунан Борборго каттаган автоунаалар жолдун узактыгына карабай, бир топ эрежеге баш ийбеген, талапка жооп бербеген көрүнүштөрдү кайталап жасап келүүдө. Жарандарды отургучтардан сырт, тапчандарды алып кетүү фактылары азайбай жаткандыктан, МАИ кызматкерлери тарабынан айдоочулар үчүн түшүндүрүү иштери өткөрүлдү. Негизи мыйзам боюнча тапчан туура эмес. Аны мойнубузга алабыз. Буга чейин дагы МАИ кызматкерлери келип бизге түшүндүрүп айтып кеткен. Бүгүн дагы мына келип рейд болуп, тапчандарды буздуруп, ушундай түшүндүрүү иштери болду да, Разаков шаарында. Эми Кудай буйрса, ушу мыйзамга баш ийип, жол эрежесин бузбай каттайбыз деген ниеттебиз. Белгилей кетсек, күн сайын маршруттук каттамдар атайын Бишкек, Ош шаарларына каттам жасалып келет. Белгиленген орундуктардан сырткары атайын кошумча жабдууларды орнотуп алгандар үчүн буга чейин түшүндүрүү иштерине баш ийбеген айдоочуларга дагы бир жолу түшүндүрүлүп, эрежени кайра бузгандарга айыптар салынып, кошумча жабдуулар алынып салынды. Жол кырсыктардын алдын алууга жана автоунаалардын техникалык абалын жакшыртууга багытталган бул кошумча жабдуу аталышындагы рейдтик иш-чара облустун бардык аймагында өткөрүлүүдө.